Дары болсо дары ичип, ошого карабастан мектепке барабыз. Сарайдан баштап айылга чейин 7-8 километр болуп калат. 30 жылдан ашып кетти дыйканчылыкка бөлүнгөнбүз. Ошондон бери ушул жолдо жүрөбүз, бала бакырабыз. Бир бут менен турса деле мынтип алып салып кетишет. Сабаңар салыштырдыңарбы? Нурайым таң атпай уйкудан туруп, бир туугандары менен чогуу шашылыш чай ичип жатат. Эжеси менен иниси курсак кампы айтканча апасына чачын үрдүртүп да үлгүрүшү керек. Апам, чачымды өрүп бересизби? Үч бир тууган күндө ушинтип узун жолду көздөй бет алышат. Жол жээгине жеткенде шаарды көздөй бет алган бир да унааны калтырбай катарынан тосушат. Анткени мындан 8 чакырым алыс жайгашкан Куланак айылындагы мектепке жөө жетиш үчүн 1,5-2 сааттык убакыт кетет. Мындайда жол арбытыш кыйын. Ошо сарайдан баштап айылга чейин жөө басабыз. Сарайдан баштап айылга чейин 7-8 километр болуп калат. Биз кечип барганда эжелер урушуп, эрте чыксаңар болот деп урушуп калат кээ бирде. Акырын кетебиз, машина чыгып калат. Бул аймактагы сарайларда мектепке жөө ката окугандардын саны 30дан ашат. Алардын арасында бала бакчага баргандар дагы бар. 6-класстын окуучусу Мырза Темирбеков мектептен калбай билим алып, ата-энем сыймыктанган инсан болсом деп тилек кылат. Ал кээде ооруганына карабай, кышкы суукта да мектепке жөө бараарын айтты. Эртең менен сабакка дайым баралы дейбиз, тема түшүнөлү дейбиз. Анан кээде суук болуп калат. Жолго чыксак машина кээ бир токтобойт, анан кээде кечигип, ошо эжелерге айтабыз, кечигип барабыз. Анан кээде мүмкүнчүлүк болбой калат барганга, жана ооруп да калабыз. Ооруганга карабай барабыз ошо сабактарга. Жана жомоктордой эле ушундай учкан килейим болгондо, ошо эртерээк жетмекмин деп кыялданам. Бир гана ушул кыйынчылыгыбыз ошо маршрутка берип, жана ушул балдар мектеп баргандан кыйналбасын деп ошо бир гана ошо тилегим кабыл болсун деп тилейм дайым. Таң эрте жол боюнда кол көтөргөн балдарга айдоочулар анчалык маани бере бербейт. Мындан улам ата-энелер балдарын коштоп чыгууга аргасыз. Мектепке жөнөтүү үчүн унаа күткөндөрдүн бири Мээрим Койчуманова окуучулар үчүн кышкысында бир топ кыйынчылыктар жаралаарын айтат. Ал шилдеде таң атпай турган окуучулар мектепке чейин ызгар суукта жөө барып, эртеси төшөктөн тура албай ооруп калган учурларда болоорун белгиледи. Кичинекейлер кээ бирде тиги үйгө барышат, жол чыкпай калганда. Чоңураак балдарыбыз жөө жалаңдап кетет, ошо тоңгон боюнча барышат. Үйдө да кичинекей балдарыбыз бар, больницага алып барыш керек болгондо жөө жөнөйбүз. Улам жол тосуп кете беребиз, жөө да басып кете беребиз. Сүйүнүп, эптеп эле ала кет деп тособуз, салабыз. Мынтип астыларына чейин шыкап алып кетет. Кысылса деле бир бут менен турса деле мынтип алып салып кетишет. Бир бут болсо да эптеп эле айылга жетели дейбиз да. Аймактын дагы бир жашоочусу Нурлан Темирбеков жергиликтүүлөрдүн мындай абалда жашап жатканына дээрлик 30 жылдан ашкандыгын билдирди. Бул аралыкта аларга эч кимден эч кандай жардам болгон жок дейт. Мындагылар өз арабасын өзү тартып, чейрек кылымдан бери айыл менен сарайдын ортосунда жөө жалаңдап канагаттап билим алып келе жатышканын билдирди. Ушул 7 километр жолдо эле балдарыбыз жол тосуп барып келип окушат. 5-6 демалыш күндөрү санабыз тынып, балдар үйдө болуп, санабыз тынч болуп отуруп калабыз. Калган эле 1-күндөн баштап сарсана эле ушу балдардын көйгөйү. Ушу 7 километр жерге барып келип окуп,
айылга тамсалып көчөлү десек жана трансформациясы жок, жер берилбейт. Айла жоктун оокаты эми ушул мына 30 жылдан ашып кетти дыйканчыларга бөлүнгөн. Ошондон бери ушул жолдо жүрөбүз бала бакырабыз менен. 8 чакырым ары, 8 чакырым бери мектепке жөө барып келип 16 чакырым жол баскан окуучулар жедеп тажап деле бүткөндөй. Бирок билими жок эч нерсеге жете албай турганын түшүнгөн жаштар кышты суук дебей, жазда ысык дебей, жол азабын жон териси менен тартып окууга аргасыз. Мындан улам каарманыбыз Нурайым бул жолду билимге кеткен узак жол деп атап алган. Тете сарайдан баштап мектепке чейинки жолду мен билимге кеткен узак жол деп атап койдум. Анткени билим алып, кыйынчылыктардан басып, бардыгын жеңип келдим. Ошого мен ушул жолду билимге кеткен узак жол деп атап койдум. Тоо койнунда жашаган электиктердин кантсе да үмүтү үзүлө элек. Алар качандыр бир күнү келечек муун үчүн, окуучулар үчүн мамлекет кам көрүп, балдарыбыздын, биздин көптөн күткөн кыялыбызды орундатып, жок дегенде бир маршруттук каттам уюштуруп берсе деп тилек кылышат. Максат Боронбаев, Тый медиа, Нарын облусу.